жаратылыштын эң бир чоң бөлүгүн айта турган болсок, мен ушу тоолорду айтат элем да. Кыргызды тоолордон бөлүшкө болбойт такыр. Ушу кыргыздар Енисейден башка жактан ушу ала тоону көздөй тоогуктап келип калган да. Анан кыргыз деп башка дүйнө жүзүндө айтса дагы тоол өлкө деп эсептешет. Көргөнү деле, көрбөгөнү дагы. Биздин калпагыбыз дагы ошо тоолордун ак чокуларына мөңгүгө окшоп турат. Боз үйлөрүбүз да ошол тоого ылайыкталган. Анткени күн тоодон чыгат, тоодон батат. Ошондой биздин жана түндүктөргө дагы ошол күн тиги үстүнөн түшөт да. Анан кыскасы жашообуз тоо менен. Эгерде тоо болбосо мөңгү болмок эмес. Мөңгү болбосо булак болмок эмес. Булак болбосо дайралар болмок эмес. Анан биздин суулардай таза суулар жок да. Биздин булактардай таза булак жок да. Анан тоолор бизди коргоп турат. Тоолор биздин ата бабадан калган мурасыбыз. Эгерде сен бийик тоого чыксаң, кыргыз экениңди ошондо гана түшүнөсүң. Ошо тоого чыкканда мен кыргызмын деп кыйкыргың келет да. Ушунчалык рахаттанасың, ушунчалык кубанасың. Ошо тоого чыкканда сен дүйнөнүн башына чыккандай болосуң. Кудайга жакындагандай болосуң, жылдызга жакындагандай болосуң. Ааламга жакындагандай болосуң. Сен өзүнчө эле мындайча айтканда микрокосмонавт болосуң. Тоо менен дос болушубуз керек. Бассак, турсак, биз ошол тоонун кадыр баркын билишибиз керек. Тоонун үстү дагы байлык. Эмне деген арча, эмне деген жер жемиш, эмне деген козу кулак, ышкын, койчу, көбүргөн, эмне дегендер бар. Канчалык куштардын ошол тоодо уясы бар. Канча кийиктердин түрлөрү ошол жерде жашап жатат. Илбирс деген эмне, башка жаныбар деген эмне. Ошонун баарын тоо бүт бойдон сыртында батырып атат. Ал эми тоонун боору бүт бойдон биздин кенибиз, бүт алтын. Ошон үчүн тоо бизди колдоп жүрөт. Тоо биздин сыймыгыбыз. Кудай ушу тообузга биз ээлик болуп, тообузга бир нерселер келип түшпөй, жарылбай, корболбой, титиребей. Тоону мындайча айтканда жаратылыш айтып койсок, тоону Кудай жараткан. Жаратканда ушу кыргыздар үчүн жараткандай. Биздин территориябыздын 97% тоо. 3% айдоо жер. Анан биздин байлыгыбыз ошол. Мына кумтөрдү карабайсыңарбы? Эмне деген алтын тоо да. Вот ошол тообузда канча гранит жатат. Тоо болбосо бизде жанагындай аркыраган дарыялар болмок эмес. Мисалы, Россияда Волганы матушка Россия деп коет эмеспи? Россиянын энеси деп. Анткени ал жай, кенен, как будто бир эмчек эмизип аткан энедей болуп, ушинтип мелтирип агат да. Анан ошон үчүн матушка Россия деп коет. Ал эми биздин нарынды карагалачы. Боркан шаркан түшүп атат. Жанагы жоокердей, көкбөрү тарткан балдардай, чагылгандай, жоо келаткан баатырлардай, Алмамбет Манастай болуп көрүнөт да. Ошон үчүн Нарын дарыясы кыргыздын атасы деп койсок болот. Анан байлыгы эмне? Көкөмөрен деген эмне деген дарыя? Алабуга деген эмне деген дарыя? Токтогулдун тиги Кетмен төбөсүн карагалачы, ушундай бир укмуштай болгон тиги кашкайган, Сары жазды карагалачы. Кыскасын айтканда биздин дарыялар ошол жанагы тоолордон чыгып атат. Тоо болбосо эч кандай дарыя болмок эмес. Өзүндө эми бара-бара нефти өзүнүн значениясин жоготот. Бүт электричество өтөбүз. Азыр машинелердин баары бүт бойдон электр энергиямен жүрө турган болуп атпайбы? Баардык нерселердин баары жүрүп атып, ошо электр энергия өтөбүз. Анан ал ошентип жүрүп отуруп, суудан өткөн байлык жок. Суу болбосо өмүр жок да. Онан ошон үчүн тоолор ошентип суу жаратып атат. Жана дарыяларыбыз жана антип тиги электричество тиги жаратып атат. Кыскасын айтканда, биздин байлык еще келечек алдыда. Арабтар эмнеге келип атат бизге? Бара-бара биздин суулар, башка суулар, дүйнө жүзүндө иче турган суулар аз да. Деңиздин суусун иче албайсың. Ошон үчүн бүт бойдон жанагы деңиз дүйнө жүзүнүн бир 70%-ин деңиз каптап жатат. Ал деңизден эчтеке ала албайсың. Түз жерден булак чыгара албайсың. Анан ошон үчүн биздин байлыгыбыз келечекте суу. А суунун атасы тоо. Мисалы мен Түркменистанга бардым, жуунса дагы мындай экономдоп жуунат экен.
Биз бутубузду жууп атпайбыз кашкайган суулар менен. Ama байлык деген эмне? Ушундай табиятыбыз туруп, эмчибиз ооруп атабыз. Ооруган ушу табият менен дос болбой атпайбыз. Жанагы 4 стенада жатып алып, кыймылдабай, мындай жумшак диванга отуруп алып, же жатып алып, анан пульт менен телевизор көрүп, анан туруп алып лептеп тамак ичесиң, кайра жатасың. Ошентип денени чыңдабай атпайбыз. Жанагы давление көтөрүлүп кетти, семирип кеттим, муунум ооруп атат, белим ооруп атат, башым ооруп атат деген. Конечно, кислород менен жутпасаң, табият менен дос болбой атабыз. Мына момундай жерге чыксаң, сагызгандын шакылдаганын угасың. Так. Куштардын сайраганын угасың. Теге булактын шылдырап атканын угасың. Дайранын шуулдап атканын угасың. Так. Анан кандай жыттар келет? Арчанын жыты, барбаристин жыты, койчу карагайдын жыты, жана башка өсүмдүктөрдүн жыты. Так. Анан чымын-чиркейдин ысылдап учуп жүргөнү өзүнчө эле уракат да. Анан ден соолук, биздин ден соолукту оңой турган нерседен, белен ден соолук оңой турган жерден биз өзүбүздү корголоп атабыз да. Анан көбүнчө ысык сууга жуунабыз да. Ысык суу деген эмне? Анысы эле денең ысып турат да сеники 38-37 градус болуп. Денени муздатыш керек да, денени чыйратыш керек да. Анан бул биздин муздак суу өзүнчө эле бир дары да. Бир жакшыраак жашагының, рахаттаның, эмгектенгиниң, өз жаныңа өзүң карагының деп жараткан да бизди Кудай дагы. Эмгек кыл деген, эмгек кыл, эмгек. Ана мына бир жашап, көп жашап, тың жүргөн кишилерди кээ бирөөлөр как будто бир укмуштай бир дары ичет экен ана мына дейт. Нет, ошонун баары эмгек менен. Жанагы жөө басканың эмгек. Так, бир нерсе жасаганың эмгек. Ошо тоого чыкканың эмгек. Так, эртең менен эрте турганың эмгек. Так. Ошол сен жанагы этаж үйгө илипке түшпөй этаж менен чыкканың эмгек. Кыскасын айтканда ушул табият менен таттуу болуп, эмгектенип, бала бакыраңа үлгү болуп. Мына менин атам момундай деп, бала бакыраң небереңде сени туурап кийин мындай басат, ат минет. Азыр айылда ат минбейт экен, кармай турган мүмкүнчүлүгү барларда ат жок. Обязательно бирдеме болсо эле тиги машина менен бара калат. Эмне үчүн 1 километрге жөө басып барбайт? Болбосо 2-3 километрге эмче ат менен жүрбөйбүз? Кыргыз менен атты айырмалабайт да. Жылкы менен кыргызды эч качан айырмаланбайсың да, слушай. Так, биз да тетияктан Ала Тоого көчкөндө биз эми эшек менен же болбосо койду минип, же уйду минип көчкөн жокпуз, биз жылкы менен келдик да. Анан ошон үчүн ошо ат миниш керек да. Ат минген кишинин мына эреке бели бек болот. Мисалы, жеңи жок. Бияка келгенде эмне менен кел дейсиң? Жөө келдиң, ат минип келди деп. Арыстанбек тияка барганда жөө бар дейсиң. Анда поезд жок, самолет жок, ат менен барган. Кыскасы, карым катнаш, улуу акындар, ошолор бел ашып, дайра кечип, ошентип анан бир өрөөндөн бир өрөөнгө келишкен. Алар ат мингенде бир кыдырганда 1 ай 2 айлап Кыргызстанды бүт кыдырып жүрүшкөн да. Ошентип, допустим, биздин ата ошол ат менен жүрүп, анан жана 90бай, 80бай, дегендер ошол ат минген кишилерден жаралган. Мен тоолукмун деп айткандан мурун тоого чыккыла. Ата бабанын чакырыгы, тоонун чокусуна чыккыла, тоолорду көргүлө. Ала Тоо менен учурашкыла, Ала Тоонун тиги абасын жуткула. Так, Ала Тоонун көркүн өз көзүңөр менен көргүлө. Андан кийин барып мен Ала Тоолук кыргызмын, мен тоолук кыргызды өкүлүмүн деп айткандай болгула деп аягында бүткөргүм келип атат.